Биз менен бирге оку 24. Бала тарбиялоодо ата-эне көңүл бура турган иштер. Баланын тарбиясы жалаң буйрук жана тыюу менен калыптанбайт. Эгер ата-эне буйрук жана тыюу менен баланы жакшы тарбиялап жатам деп ойлосо, катуу жаңылышат. Баланы мээрим, сүйүү, көңүл буруу, тыгыз байланыш менен тарбиялоо зарыл. Төмөндө бала тарбиялоодо ата-эне эсине түйүп ала турган кээ бир иштерге токтолобуз. Баланын муктаждыгын орундатуу. Ата-энелер баланын курсагын тойгузуп, кийимин бүтүндөп, уйкусун кандырып койгонун көп учурда анын муктаждыгын аткардым деп эсептейт. Бирок балага бул жетишсиз. Балага сүйүү, мээрим, сырдашуу, ойноо, ишеним жана башкалар да өтө зарыл. Баланын ушундай муктаждыктары учурунда чечилбей калса, анда көктүк, жек көрүү, кыжаалаттануу, кежирлик сыяктуу жаман адаттар андан табыла баштайт. Бул ата-эне менен баланын ортосундагы байланыштын үзүлүп баратканынан белги берет. Муну байкабаган ата-эне баланын мүнөзү терс жагына өзгөрүп жаткандыгына тынчсызданып, аны урушуп, жекирип, атүгүл уруп кайра калууна келтирүүгө аракет кылат. Бирок мунусу жалаң тескери жыйынтык берет. Баланын муктаждыгы өз учурунда чечилбесе, ал ыйлап, кыйкырып, ачууланып сезимин билдирүүгө аракет кылат. Ата-энесинин көңүлүн өзүнө бурдургусу келет. Мындайда ага жакшы сөз, жылуу мээрим менен көңүл бурулбай, тескерисинче ур токмокко туш болсо, бул бала менен ата-эненин мамилесиндеги чоң ажырымга алып келет. Баланын улам ар нерсени талап кылып сурай бергенин ата-эне анын ачкөздүгү же тентектиги катары түшүнбөй, муктаждыгы катары түшүнүүсү керек. Бала өзү көп нерсени аткара албагандыктан ага жардам берүүнү суранат. Суу куюп бериңизчи деген суроо бир күндө 10 жолу кайталанса да, ата-эне аны аткаруусу керек. Ошол эле учурда бала сууну өзү куюп ала тургандай шарт түзүүнү да ойлонуусу керек. Ал эми баланын талабын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып алган ата-энелер баланын муктаждыгын аткаруу менен бирге аны жер көз, тагыраагы өзүн дайыма бирөөгө муктаж сезген, жүүнү бош адам кылып алышат. Анткени эч ким бирөөгө муктаж болууну каалабайт. Атүгүл адам картайып, өзү жакшы баса албай калган учурда да аны барып колтуктай калсаң, ал өзүн ыңгайсыз сезет. Балага эгер тамак ичсең сыртка ойнотом, оюнчуктарыңды жыйнасаң таттуу берем деген сыяктуу шарттарды кое берсе, ал муктаждыгына жетүү үчүн сөзсүз бирөөгө көз каранды болуу зарыл турбайбы? Анын талабын аткармайынча максатыма жете албай турбаймынбы деп түшүнөт. Ошондой жол менен максатка жетүүнүн айласын издей баштайт. Натыйжада балада кошоматчылык, куулук сыпаттар пайда болот. Балага аны жакшы көрөрүн билдирүү. Баласын жек көргөн ата-эне болбойт. Бирок көбү муну баласына сездирбейт. Алар муну бала өзү сезет деп ойлошот. Баланы эркелетип, бетинен сүйүп, башынан сылап, жанына жакын кармоону аша чапкандык катары эсептегендер бар. Баласын башына чыгарып алыптыр дейт мындайларды. Ушундан этияттап баласын өзүнөн оолактаткандар көп. Бул туура эмес түшүнүк. Ооба, эртеден кечке чейин баланын жанынан чыкпай, 24 саатты анын айтканы менен өткөрүү туура эмес. Мындай тарбия көргөн балдар кийин өз алдынча була албай көп кыйналат. Бирок баланы такыр эркелетпей, жанына жолотпой оолактатуу, жакшы көрүп турса да башкалардан ийменип, анысын жашыруу же балага болгон сүйүүсүн кайсы бир нерсеге шарттап алуу такыр туура эмес. Мисалы, бала жакшы иш жасаган учурда гана аны эркелетип, жакшы көрөрүн билдирсе, жакшы болсоң гана жакшы көрөм деген туюмду пайда кылат. Чынында бала чырдап, кежирленип жаткан учурда ата-энеден сүйүү, мээр талап кылып жаткан болот. Демек, ата-эненин баласына болгон сүйүү, мээри эч кандай шартка байланбашы керек. Балага көңүл бурулбай, ал ата-эненин сүйүүсүнө муктаж болгон учурда көңүл бурдуруу үчүн да туура эмес жоруктарды жасай баштайт. Баланын туура жасаган ишине көңүл бурбасаң, ал туура эмес ишти жасоо аркылуу көңүл бурдурууга аракеттенет. Ошондуктан ата-эне мүмкүн болушунча баланын ар бир кадамына көңүл буруп, ага жакын болууга тырышуусу зарыл. Балага убакыт бөлүү. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, атанын балага калтырган эң баалуу мурасы ага үйрөткөн адеби деген. Баласы адеп ахлактуу адам болуусун баардык ата-эне каалайт. Бирок адеп берүүгө келгенде ага кош көңүл мамиле жасайт. Бала менен бир үйдө жашаганы менен бала башка, ата-эне бөлөк дүйнөдө жашаган үй бүлөлөр кезигет. Ата кечке жумушта болуп, кечинде чарчаганын шылтоолоп уйкуга шашат. Эне кечке телефондон колу бошобойт. Бала телевизорду же телефонду ата-эне кылып, ошолордон таалим, тарбия алат.
Кечке үйдө бекер отуруп деле баласына убакыт бөлбөгөн ата-энелер бар. Эң жакшы инвестиция балага жумшалган убакыт. Балага учурунда убакыт бөлүп, көңүл буруп, жакшы тарбия берип койсоң, кийин ал сени эч кайгыга салбайт. Апа, мага китеп окуп берчи деген балага азыр бош эмесмин, кое турчу деп телефондогу ушагын улаган эне баласынын шагын эле сындырбай, келечегинде кошо талкалайт. Мындай жоопту уккан бала телефон менен сүйлөшүү мага караганда маанилүү турбайбы деп түшүнөт, жаза катары кабылдайт. Ата-энеге сүйүнүп чуркап келип, бирок алардан мейир таппай кайра куугунтукка дуушар болгон бала кийин чоңойгондо ата-энеси зар болуп чакырса да аларга жакын келбейт. Бала кезинде жетиштүү көңүл бурулбай калган бала өспүрүм куракка келгенде ата-энеси менен анын ортосунда ар кандай түшүнбөстүктөр чыга берет. Ошон үчүн бала менен өткөргөн убакытты текке кеткен убакыт катары эмес, эң кирешелүү, пайдалуу убакыт деп эсептөө зарыл. Баланын жөндөмүн баалоо. Болор бала богунан деп бекер айтылбайт. Талант, жөндөм балдардын баарында эле болот. Тилекке каршы ата-эненин, чөйрөнүн туура эмес таасиринен улам ачылбай же өнүкпөй калат. Бала бир оюнчукту бузуп, анын тетиктеринен өзүнө жаккан экинчи оюнчук сымал нерсени жасаган учурлар көп кездешет. Ал болбосо калем менен дубалга, обойго чиймелеп сүрөт тартат. Жаңы сатып келген кымбат эмеректи кадимки эле мык менен чиймелеп, отвертканы алып, бураманы ар кайсы жерге бурап көрүшү мүмкүн. Айтор, мындай чеберчиликтер өтө көп. Мындай чеберчилиги үчүн бала ата-энесинен кагуу жейт. Мына ушул кагуу баланын талантын, жөндөмүн мокотот же такыр жок кылат. Мындай абалды жөндөв үчүн ата-эне балага ачуулануудан мурда сүйүнүп, ага жардам колун сунуусу зарыл. Дубалга чиймелеген балага ак кагаздарды берип, анын кагазга чиймелеген сүрөтү эч нерсеге окшобосо да, аны мактап, тарткан сүрөтүн дубалга же муздаткычтын бетине чаптап койсоңуз болот. Оюнчукту көп бузган бала аны бузбаган балага караганда акылдуу экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Бузулган оюнчуктун тетиктеринен башка оюнчук жасоого балага жардам берип, анын жасаган жаңы моделин мактап коюу атага анча кыйынга турбашы керек. Сен аябай жөндөмдөсүң, колуңдан баары келет деген бир ооз сөз келечектеги мыкты инженердин алгачкы жетишкендиги болуп калуусу толук мүмкүн. Баланы мактаган учурда аша чаап кетүү да туура эмес. Бала тамырчы деп айтылат. Аны ыксыз мактаганыңызды дароо билет. Ашыкча мактоо анын мактоого татыксыз экенин билдирип жаткандай сезим калтырат. Баланын тубаса жөндөм, талантын эмес, анын тырышчаактыгын, аракетин мактоо керек. Мыкты дил баян жазган окуучуну сен аябай акылдуусуң, тубаса таланттуусуң, мыкты жазасың деп мактоонун ордуна сен китепти көп окуйсуң, эрежелерди туура түшүнүп колдоно аласың, ошон үчүн мыкты жазасың деп мактоо таасирдүү болот. Коркутуу, уруу, жемөлөө тарбия эмес. Коркутуу менен тарбияланган балдар кийин көйгөйүн коркутуу менен чечүүгө аракет кылат. Басмырлоо менен тарбияланган балдар кийин көйгөйүн зордук зомбулук менен чечүүгө үйрөнөт. Таяк менен тарбияланган балдар кийин көйгөйүн таяк менен чечкенге көнөт. Бир китептен цирктеги аюу тууралуу окуганым бар. Анда циркте музыканын коштоосунда эки буттап тура калып бийлеген аюуну кантип үйрөткөнү жөнүндө жазыптыр. Мамалакты асты темир торго камап, анын астындагы темирди от менен кызытышат экен. Таманы күйүп чыдабай калган учурда музыка ойной баштайт. Мамалак бутунун күйгөнүнө чыдабай секирип, куду бийлегендей кыймыл кылат. Токтоосуз секирет. Тарбиялоочуга аюунун буту күйүп жатканы маанилүү деле эмес. Ал музыка ойногон менен элек. Ошентип бир канча ай, балким жыл өтөт. Буту күйгөн кезде музыка ойнотулуп, аюу улам секирип бийлеп, акыры буга көнүп калат. Кийин музыка ойноло баштаганда буту күйбөсө да ордунан ыргып туруп секире баштайт. Бул көрүүчүлөргө аябай жагат. Аюуну акылдуу экен деп таң калышат. Чынында ал далай азап көрүп, эми ошол азаптан коркконунан бийлеп жатканын билишпейт. Адамды айбанаттарды тарбиялаган сыяктуу анын жанын кыйнап бир мүнөзгө калыптандыруу туура эмес. Жалаң эле ур токмок эмес. Психологиялык басмырлоо да баланын аң сезимине доо кетирет. Айтканды кылбасаң сени жакшы көрбөйм деген сыяктуу эч кандай катасы жок көрүнгөн сөздөр да балага психологиялык чоң зыянын тийгизет. Баланы тыкандыкка, буюмдарына кылдат мамиле кылууга үйрөтүү. Ата-эненин, айрыкча энелердин тилин кургатып, чачын агарткан нерсе балдардын чалтуруктугу. Башкача айтканда, буюм теримин, кийим кечесин чачып таштаганы.
Күн сайын өспүрүм куракка жетип калган балдарын сабакка жөнөтөрдө биринин байпагын, экинчисинин шымын, дагы биринин калемсабын издеп башы айланган апалар көп. Эптеп балдарын мектепке кетирет да, алар чачып таштап кеткен төшөгүн жыйып, кийимдерин чогултуп, китептерин иреттеп, күнүнүн жарымын ошону менен өткөрөт. Аңгыча балдар мектептен келет. Кайра чачмай, кайра жыйнамай, күндө ушул көрүнүш. Чоңоюп катын алгыдай болдуң, жок дегенде кийимиңди илип койбойсуңбу? Деп күндө безилдесе да, эч майнап чыкпаган мындай учурда апалар биринчи кезекте өзүнүн убагында кетирген кемчилигин моюндашы керек. Бала кичинекей кезинде ага кандай буюм алып берсең да сүйүнөт. Сүйүнгөнү анын кайсы бир буюмга кожоюн болгонунан улам болот. Анан ошол буюмун бузуп, сындырып же жоготуп алса, апасынан катуу сөз угат, таяк жейт. Мындайда балдар ал буюмга өзү кожоюн эмес экенин түшүнөт. Жаңы эле сатып келген оюнчукту азыр сындырасың, кийин ойнойсуң деп кайра тартып алышат. Бала бул буюм, оюнчуктар өзүнө тиешелүү эмес экенине, өзүнө тиешелүү болсо да аны өзү каалагандай пайдалана албастыгына капа болот. Тагыраак айтканда, ошол буюмга ээ болгондогу алгачкы сүйүнүчү жок болот. Анан буюмдарга кайдыгер мамиле кыла баштайт, ыргытат, чачат, жыйнагысы келбейт. Баары ушундан башталат. Ата-эне бала буюмга кандай мамиле кыларына сырттан көз жүгүртүп туруш керек. Эгер буюмун жыйнабай, ыргытып жаман мамиле жасаса, ага бул буюм ага тиешелүү экенин айтып, аны жакшы сактоо керектигин түшүндүрүшү керек. Апалар балдарды оюнчуктарын жыйноого урушуп буйрубай, аларга өз буюмуна кандай мамиле кылуу керектигин үйрөтүүсү кажет. Мисалы, ашканадагы идиштерди көрсөтүп, булар менин идиштерим, мен буларды жакшы көрөм, мен азыр аларды жууп, тазалап, иреттеп тизем. Сен дагы өзүңдүн оюнчуктарыңды иретте деп, иш менен үлгү болгону пайдалуу. Бала кичинесинен өзүнүн буюмдарына кылдат мамиле кылып үйрөнсө, чоңойгондо ага байпагыңды жуу, шымыңды ил, китебиңди иретте деген тажатма сөздүн түк кереги болбойт.